Арбаңыздар, ардактуу замандаштар, жайдын мына ушундай ысык күндөрүндө кайрадан эркиндик 122 теледолбоору кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү программанын алкагынан сөзсүз түрдө биз сиздерге эң сонун маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди бергенге даярбыз. Анткени бүгүн бизде конокту туура тамактануу боюнча адис, дагыраак айтканда нутрициолог жана диетолог Динара Дакеева конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына ушундай аптаптуу жайда көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү күндө ар бир адамдын баягы байлыгы, биринчи байлык ден соолук деген жакшы сөз бар эмеспи? Бүгүн дал ушул сиз менен ден соолук тууралуу кененирээк сүйлөшөлү. Алгач эле сизден сурайын деген суроо мындай болсун. Деги эле туура тамактануу боюнча сизден туура тамактануу, анан туура тамактануу десе эле диетаны элестетебиз да баардыгыбыз элечи. Анан экөө негизинен эки башка нерсе болсо керек, ошол экөөнү кененирээк токтолуңузчу. Анткени бүгүнкү күндө баягы элдин бир канча бир пайызы туура тамактанууга өтүп атат десек болот, Ооба, туура айтасыз. Анткени бизде туура тамактаганда биздин организмибиздин өзүнүн иштөөчү сааты бар да. Муну биз өзгөртө албайбыз. Организм сиз менен мага караганда акылдуу. Күндү, түндү, анан ар бир органдарыбыздын иштөөчү сааттары бар. Ошол сааттарына биздин айтканда туура тамактануу дегенде баарыбыз оозубузду жаап отуруп албайбыз. Баарын жей беребиз. Сиз эмнени кааласаңыз баарын жейбиз. Бирок ошону дозасы менен, нормасы менен айтканда, көлөмү менен жейбиз да. Көп эмес, аз эмес. Ал эми диетага келгенде, диета дегенде бир ооруга ылайыкташтырып, бир оорукчан адамга ылайыкташтырып жазылган диета. Ал жерде таптакыр жегенге болбогон азыктар бар. Майлуу нерселер, Майлуу, жанагындай ысык нан, жаңынан жебей, 2-3 күндүк өткөн жана сухарики деп коебуз, ошондой. Кофе ичпегенге болбогон азыктар бар. Ошондой эле бул диетанын өзүнүн стол 1, стол 2, стол 3, стол 4 деп ар оорусуна караша бөлүнөт. Биз болсо баягы мындай түшүнүк бар го, диета деп эле эчтеке жеп эле суу ичип. Ооба. Кыздар бир жерге конокко барса эле мен диетадамын дейт. Бул вечная диетада. Жок, бирок азыр Кудайга шүгүр көп адамдар ден соолугуна күйгөн адамдар көбөйдү. Азыр интернеттин жардамы менен адамдар көбөйүп, туура тамактаганда мен айымдарым келет, айымдар менен кошо үй бүлөсү өтүп атат. Кайнене, кайнатасы, күйөөлөр өтүп кетип атат. Абдан жакшы. Анткени туура тамактанууга келгенде 21 күн биз менен болгон адамдардын өзүн аябай жеңил сезип калат. Ошол 21 күндүн ичинде эмнени туура тамактануу бул эмне, ошону айтып бериңизчи, эрежелери барбы? Эң биринчи эрежеси саат экен, мен бул убакыт сааты менен, убакыт сааты менен. Ал эң бир алтын эрежеси бул суу. Суу. Көп эле айтып келет мындай, арзан жана кайтаргыс, бекер, арзан эмес да бекер, бирок Алла Таалам берген. Бул анткени ошол суу өмүр, суу жашоо деп айтат, Ошол сууну эле убагында ичип, тамактын алдын эле берип койсок, анткени сиз менен менин организмибиз 80% биз суудан турабыз да. Суудан турабыз. Ошондой эле бизге тамак ашты айтып кетейин. Эң аз тамак, жеген тамак ашыбызды аш кылып берчү бул биздин өт органыбыз болот да. Өтүбүз иштейт, анан кийин ашказан аш кылбайт. Ал биз тамак жеп койдук, өт кислотасы барып коюп, анан аш кылып берип атпайбы? Ошол өттүн заты дагы мен айтып коеюн азыр ушул жерден 98% бул суудан турат. 2% гана кургак заттан турган үчүн биз демек эмне кылышыбыз керек экен? Суу ушул биздин дарыбызда, мындай айтканда, өмүрүбүздө бекерден айтылбайт да. Ушул туура тамактанууга келгенде эле убактысы анан сууну ичкенди үйрөнүп алган адам, сууну дагы жылуу ичкен. Бир жолу айтайын, муздак эмес, муздак ичкенде дагы биз бөйрөгүбүз калат. Ал эми сууну жылуу ичкенде температурасы биздики 36-37 болсо, жылуу суу 40 градустагы суу бул жылуу болуп эсептелет. Ошол жоон ичегилерибизге барат дагы, тамактын алдын жарым саат мурун суу балансыбыз бар, ичкенде ошол биздин жоон ичегилерибизди тазалап, өтүбүздү даярдап, жана 98% болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин организмибизди даярдап коет. Абдан жакшы. Учурда аябай ысык болуп, холодильниктен алып эле ичкен суу, эгерде телефондун деле батарейкасы бар, ошондой эле экөөбүздүн деле энергиябыз бар, ошондой эле ал сууну
биздин организмибиз ошол холодильниктеги суудагы эле таркатып берип койбойт. Жылытып берет демек. Кайра бизге жылытып берген үчүн сиз экөөбүздөн ошончо энергия затратыбыз кетет. Энергия. Ооба, анан биз айткандай туура жоон ичеге түшпөйт. Бул муздак суу, бул баары бөйрөккө түшүп калат да. Ошон үчүн жанагы бөйрөк ооруп, көздөр шишип, тамактары ооруп калганы ошондон. Муну эске алыңыз, ардактуу телекөрүүчү. Абдан жакшы. Анан туура тамактануу боюнча сааттарын айта кетсеңиз, туура тамактануунун убактылары баягы эле биз билген 8, 12, 4, 6бы? Негизи туура тамактанууда 5 маал. 5 маал, 2 перекус деп коет, мындай кыргызча шамшум да. Бул биздин айрыкча спортсмендердин сизге окшоп эртеден бери кечке иштеген айымдарга перекус сөзсүз түрдө керек. Ошол шамшум убагында биз организмге макро микроэлементтерди беребиз. Жөн эле жер жемиштер менен. Ал шамшум убагы 10-дон 11ге чейин, 4-төн 5ке чейинки. Кечки убактар. Ал эми кечки тамакты биз азыркы жайкы убакта 7де жеп алсак 8ге чейин. Кечки саат баягы жеңил тамактар болуш. Мүмкүн болушунча кечки жашылча жемиштер, салаттар, мындай суптан эле турса өтө жакшы болот. Анткени биздин организмибиз так уктаганга, кеткенге бизге ошол эс алыш керек. Бирок биз бүгүнкү күндө баарыбызга эле белгилүү болгондой тойлор көп болуп атат, жакшылыктар кечинде болуп атат дегендей, анан ошонун баардыгы чындыгында ден соолукка терс таасирин тийгизерин билебиз. Эми той топурда эгер ушундай айтканда нарушение деп коелу, сыртка туура тамактан буза турган болсок, 1 айда 2 жолу болуп турат. Бирок туура тамактанып жүргөн адамдарды эле карасаңыз, ал жактан деле байкайсызбы, салат жеп, неме кылып отура берет. Дагы ушул жерден дагы ушул той топурлардан бир нерсе айтып кетейин, ушу эстегенимде. Калган салаттарды салып кетебиз, салып кетип, анан бала чакабызга беребиз. Эми элестетиңиз, азыр биздин кыргыздын тоюна 300, 400, 500ге чейин адамдар барат, сиз деле барасыз тойго, мен деле барам. Күпүлдөп бийлейбиз. Канча микробтор өсөт. Асманга өчөт, анан ушу биздин жеп аткан салаттарыбызга өчөт, салаттарыбыздын үстү ачык турат, баарын алып, анан бала чакабызга алып барып беребиз. Бул деле мен туура эмес деп ойлойм. Эми бирок кешигибизди алып кетебиз, бирок микроб ал жакта канча адамдар, может открытый туберкулез менен, бруцеллез менен жүргөн адыр, гепатиттер аябай көбөйүп атат, көрүңүз 400-500 адамдын. Ал жакта ысыкта, комната бактерия сөзсүз биз дем алып кайра чыгарып туруп атпайбызбы? Тирүү жамыз, ошондой эле паразиттер азыр бизге көзгө көрүнбөгөн да паразиттер бар. Азыр деле экөөбүз ушу паразиттер менен дем алып аткандарбыз, Ошону дагы мен кыргыз элим айтып кетет элем, той, ырыскы жакшы өзүнкүнөн калып кеткен, бирок анчалык деңгээлде калган нерсени алып кетиңиздер деп сунуштабайт элем. Эң жакшы. Туура тамактанууга мындан сырткары дагы эмнени киргизет элеңиз? Туура тамактанууга мен айрыкча эртең мененки тамакты киргизет элем. Эртең мененки тамакты өзүң бер, ушу кечкини душманыңа бер деп айтып келет атпайбы? Анткени биздин эртең менен жегенки тамагыбыз биздин метаболизмибизди иштетип турат. Күн бою ушу бизге күч, кубат, энергия берип турат. Ошон үчүн биз саат 5тен баштап 7ге чейин биздин жоон ичегибиз иштейт атпайбы? Таңкы 5тен? Таңкы саат 5тен саат 7ге чейин биздин жоон ичегилер иштеп турган сааты бар да. Ошол убакытта колуңуздан келсе сизге 1 литрге чейин жылуу суу ичип коюңуз. Ол жылуу суу менен ичке менен бирге сиздин кишечниктериңизди ишке саласыз. Ичтеги паразиттер бар, аларды өлтүрөбүз. Анан ошондой эле үчүнчүдөн кортизол гормону бар да, биздин стресс гормонубуз. Ошону өлтүрөбүз. Анан бул метаболизм иштеп атканда өтүбүз дагы иштейт, жана суюктук баргандан кийин сөзсүз түрдө биздин тамакка аппетитибиз ачылат. Көпчүлүк чын эле бир аз 9да туруп алып эчтеке жегиси келбей, анан дароо эле обедке өтүп кетишет го. Көпчүлүгүбүздүн эртең менен турганда табитибиз жок болот. Көбүбүз кеч турабыз, кыймылыбыз жок, саат 10да тамак ичебиз, аныбыз аш болбогон, өтүбүз агып, аны аш кылып иштете элек да, өт кислотасы. Анан көбүбүздүн өтүбүз да дымдалып калат, акпайт. Анткени элге түшүнүктүү болушунча дагы айтып коеюн, биздин өтүбүз бир суткада мындай айтканда 24 саат бою 2 литрге чейин агып берет, тамчылап. Тып боордон өт агып берет, ошол бизде аш кылып кетет.
Биз 10дордо кеч жатабыз, биринчиден жеп эле жатып алабыз, анан өт капчыгыбыз каяктан иштейт. Тыңдалып жатып калат дагы. Ал өт кеч түн жеген тамак аш боло элек да, ошон үчүн биздин эртең табитке да, тамакка да табитибиз бузулуп калат да. Демек, Бул жерде дагы айтып кетишик, өттөгү таштарыбыз көп атпайбы азыр, Башта тилекке каршы азыр жаштарыбыз 16-17 жаштагы айымдар, жаш балдар, өспүрүмдөр өтүнө таштан алдырып атат. Өтүн таштан алдырып атат. Башта бул көбүнчө айымдарда кездешкен. Статистика боюнча биз эсептегенде 80% бул айымдарда өттөрүн таштар алдырчу, бирок 60-70 жаштагылар. Бу дагы келип кайра өттө таштоолурда бул эмне айтканда зат алмашуунун бузулушунан. Көрдүңүзбү? Биз сууну бербейбиз, фастфуд жейбиз, кола жеп атабыз, организмибиз тааныбаган тамактар жеп атабыз, анан өтүбүз куюп аш кылып бербей атат. Эмне айтканда боорубуз биздин эң мындай айтканда мамлекетке деле башка жактан продукция келгенде лабораториядан өткөзүп анан киргизип сертификат берет го, ошондой эле биздин органыбыз, бул лабораториябыз, биздин боорубуз да. Боорубуз тааныбаган тамактарды берген үчүн аны фильтрлеп бере албай, анан өткө таштырып атат. Бүт зат алмашы бузулуп атат, көрдүңүзбү? Биз азыркы учурда ошондуктан боор оорулар дагы аябай көбөйүп аткан ошондо. Боор ооруганда вирустардын түшүүсү жана боор ооруган, өт алганын баардыгы эле келип, айланып келип эле бул туура эмес тамактануу келип такалат да. Демек, жеген тамагыбыз бул ден соолук деген сөз, бул бекеринен айтылбаса керек. Бул адам эмне жесе ошондон турат да. Ооба. Ошондон. Сиз 21 күн биз менен тамактаныңыз, сизден кандай жыт чыгат экен, ошондой эле ажатканага барганда дагы чоң зарга барайын, уят болбойт деп айтып кетейин. Анткени биздин жаш балдарыбыз, урматтуу көрүүчүлөр, сүт менен эмнейт, алар биз экөөбүз бул жерде чай ичип отуралы, бул жерге чоң зара, улуу зара кыла турган болсо, жытына деле коп коюп иче беребиз, Экөөбүз ушундай кылып көрөлү, адамдар бул жерге чай ичип көрсүн. Ошондой эле мен азыркы туура тамактануу кылганда адамдар менен иштеп келатам, алар келип айтат да, жытым дагы өзү адамдын денеси чыккан, жытым дагы, чоң зарам дагы анчалык болбой калды, жаш баланыкына болуп калды. Бул деген сиз экөөбүз туура тамактануу келгенде организм өзү сааты менен иштеп, боорубуз өткө баары жардам бергенде эле жанагы көп элге запор болуп атпайбы? Запорубуздан айрылып калышат. Ооба, азыр чынымен көпчүлүк ошо ич катуу менен кыйналып келишет. Бул дагы суунун аздыгынан, менимче. Суунун аздыгынан, өтүүсүн иштебегенден, өтүүсү айтпайм, куюп бербегенде дагы бул аш кылбай анан кишечниктерибизде калып кетет да, жоон ичегибизде калып калат. Көпчүлүк адамдар мына ушул тамакты эле ойлоно берген адамдар болот экен да. Оюнда тамак эле. Мындан кантип арылса болот деп ойлойсуз? Бул тамактын психосоматикасы да, мындай көбүнчө мынча айымдар да, ошондой эле мырзалар дагы. Азыр биз көп нерсеге мындай адамдарды таң калтырып, сүйүү деген нерсе жок болуп калды да. Ошонун баардыгы эмоциябыз ушу тамакка байлап койгон. Ооба. Ошо тамактан алып калышканда, жаратылыштан бир жакшы эмоциядан албай эле, ошо баардыгы азыркы убакта тамакка. Азыр мисалы үчүн экөөбүз деле эфир бүткөндөн кийин бир жерге барып чай ичели деген нерсебиз кетти, көрдүңүзбү? Көпчүлүк ушул эмоцияны, жанагы рахатты ушул тамактан алып калгандыгында. Бул демек ошондон кесип кетти. Ошондон кесип кетти, анан кийин тамагыбызды тие албай да кетебиз да. Башка жакшы энергияны ала албайбыз, бир гана тамактан алабыз. Тамактан алып калган. Ошон үчүн тамакты гана мээ ойлой берет. Мээ ойлоп турат да. Айым уш буну спортко, тансага, мындай кружоктурга алмаштырса болот. Бул чыгып бул жака барайлы деп, же болбосо жолугуга азыр жакшы парктар бар, айланып жүрөт. Жок, бизде Кыргызда сөзсүз түрдө кафеге дейт да. Кафеге, анан даже мамлекеттик иштер деле чай үстүндө чечилип калбайбы? Анан бизде жанагы Кыргызда салт болуп калган да, жийлик тартпаса да капа болуп калабыз, көрдүңүз, бизде бул жерде да тамакка капа болуп атабыз. Ооба. Көрдүңүзбү, сыйга келгенде дагы. Бул деген биздин аң сезимибизди ушул тамакка байлап койгонубуз да. Бул туура эмес. Мына ушул туура эмес тамактануунун натыйжасында баягы ашыкча салмак пайда болоорун билебиз. Анан
ден соолукка терс таасирин тийгизерин да билебиз. А бирок өзгөчө кайсыл органдарга? Же сиз жогоруда айткандай өт менен бооргобу? Жок, ашык салмак өзү эле аты айтып турат, ашыкча деп, машинага деле же башка деле ашыкча болгондо машинанын деле амортизациясы отуруп калат, ошондо эле биринчи ашык салмак биздин бул жүрөгүбүзгө. Жүрөктүн майбасты Жүрөккө майбасты деп, сиз азыр өзүңүзгө 15 килограмм, 10 эле килограмм ашыкча салмак алыңыз, жүрөгүңүз уже экинчи этажга чыккыча эле кандай энтигип калат, май жутуп калдым деп, жүрөгүбүзгө эң биринчи таасир келип жүрөгүбүзгө. Ошондой эле бизди белибизге, бутубузга жана суставтарыбызга оорутуп атпайбы? 5-6 килограмм кечке көтөрүп жүрүңүз, өзүнүн нормасы бар да. Сиздин боюңузга жараша өзүңүздүн салмагыңыз бар, менин боюма жараша өзүмдүн салмагым бар. Ошондой эле бул майлар биринчи боорго өзү керектүү майларды салып турушубуз керек. Анан боор майбасты деп атышат, анан барып туруп сахарга алып келет. Анан жанагы сууну ичпеген ашык салмактардын көбү эле жанагы инфаркт, инсультка каныбыз суюлуп турбаган үчүн. Эң биринчи ушу жүрөгүбүздү дагы ойлосок, ден соолугубуз жанагы деги эле баардык оорунун алдын алам десеңиздер, бул туура тамактанууга келе турган убакыт келди. Азыр мына семинарларга барып атасыз, өзүн сыйлаган коучтар, миллионерлер көрүп атасыз. Алардын формасы ичи бар бир коуч менен көрдүңүзбү? Костюм кийген жигиттерге эле, мырзаларга эле, айымдарга эле, тише айымдар өздөрүнүн колго алып келип, ошолордун кеч ошонгосун бир гана салат жеп отурганын көрөсүз. Алар туура тамактануу, ден соолугун кийин түшүнүп калышты да. Жогоруда айтып өттүңүз, коуч тренерлер деп. Анан бүгүнкү күндө социалдык тармактарды ачсаң эле рекламалар аябай көбөйүп кетти. Ашыкча салмагың барбы, мага кел, бактысызсыңбы, мага кел, ооруп атасың, мага кел деген сыяктуу. Деги эле буга көз карашыңыз кандай, же көбөйгөнү жакшы эле көрүнүшпү? Ушул көйгөйгө талап бар демек. Спрос бар деп ойлойм. Ошон үчүн бул адамдар көбөйүп атат. Бирок кыргызым дагы бир жыл, 2 жылда калды, кийин накта психолог, ошол эле убакта нутрициолог, диетолог экенин деп айырмалап алышат да. Анткени бул арыктата менгел дегени жанагы өзү бир марафонго катышкан. Айтып атпайбы, өздөрү эле ачык эле. Мен 90 килограмм болуп кеттим. Анан 20 килограмм арыктадым, ушуну сиздерге үйрөтөм деген. Бул жерде арыктоодогу кетирген эң чоң 5 катанын бирисинде ушул ката кирип кетет. Бир диета, мындай айтканда, баардыгын иштебейт да. Ар бир адамдын организми бөлөк. Бул жерде анатомия жатат, бул жерде целый орган да. Ошон үчүн мен мына 3 жылдан бери келетем. Азыр дагы окуп атам, ачык айтканда. Нутрициологияны мен Москвадан окудум. Анын контрагы 85 000 рубль. Ал жакта бул сиздин орган бүт изилденген, тастыкталган далилдер менен чыгып атат. Ал эми жанагы өзү деле айтып атат, мен жалган мындай бирөөнү жамандагандан алыс эле болбой. Мен арыктадым, сиздерге ошол нерсени үйрөтөм деп, Ошол эми коуч жана психологдор. Чындыгында дипломдору бар психологдорубуз жабылып калып эле. Жанагындай чала психологдорубуз да аябай көбөйүп чыгып кетти. Мен ажырашкым, ошондо өлбөдүм, силерди деле ошентип тирилтем депчи. Акчасы жок, акчасы бар үйрөтөм деп чыгып калат. Бирок ичинде азыр заманыбызга ушул нерсе көбөйүп, спрос бар үчүн чыгып атат. Бирок күчтүүлөрү бар, дипломдуулары бар, ал коучтар менен албетте кордум. Анан диета жөнүндө сөз кылганда, дарылар менен, ар кандай чайлар менен, ар кандай дары-дармектер менен дагы спортсуз эле тамакты каалашыңча жей бер дагы арыкта деген дагы рекламаларды көрүп калабыз. Деги эле бул организмге тийгизген таасирлери кандай? Туура айтасыз, азыр ооба. ТикТокто, Инстаграмда аябай хит болуп аткан, диванда жатып эле каалаган тамагын жеп алып эле жанагындай дарыларды ичип деп айрыкча жылдыздарыбыз да буну реклама кылып келип атат. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуулук темасы. Бул баттарга мен каршымын. Медицина өзү каршы келет, ошон үчүн буну бир дагы аптекада койдуруп саттырбайт. Эгер ошол баттар ишке алса, бар, бирок азыраак өлчөмдөгүлөр, бирок көбүнчө жана сит болуп келип атпайбы? Алардын составында жанагындай курттар бар, анабиоз деп. Алар 1 жылдан 1000 жылга чейин жашай турган.
паразит курттар сизге кирет. Ал сиз жеген тамакты бизге энергия берип, белок, углевод эмелер керек да. Аларды жеткизбейт да, өзү жеп жатат. Биринчиден теги эле болбосо анда наркотический заттар бар. Аны жегенден кийин курсак ачканын билбейсиң да. Каныңыз суйлуп турат. Билесиз да, кан суйлганда биз ашык салмак бербейбиз. Курсак ачканыңызды билбейт. Бул айымдарга өтө эле зыяндуу десем. Көбү жанагындай арамза кыздар деп коеюн, спорт жок, бир аз болсо туура тамактанып, оозун тыйып, нафис менен күрөшпөгөндөр ушул дарыларга өтүп кетип атышат. Бирок анын көйгөйү кайра келип эле көптөгөн ооруларды алып келет. Белок деп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө адамдардын организмине мына ушул белок дагы жетишпейт деп келебиз. Адамдын рационунда күнүндө канча грамм белок болуш керек деген эле витаминдер тууралуу да айтып берсеңиз. Албетте, бизде витаминдерибиз, эң биринчи эле витамин бул D3 деген витаминибиз керек. Ошонун ичинде ар бир витаминдин өзүнүн иче турган бар. Витамин D3 магний менен ичишибиз керек. Аны дагы D3 витамини күндүн витамини болгон үчүн аны биз күндүз ичишибиз керек. Ар витаминдин түнүбү, күндүзү өзүнүн да убактысы бар. Бирок витамин деп эле ашыкча да ичип койгонубуз туура болбойт. Передозировка деген бул кайра организмге кайра өтө зыян алып келип коет. Пайдасынан да зыяны. Аны дагы сизге кандай витамин жетишсиздигин текшерип, анализ тапшырып, консультация алып туруп гана ичкенге сунуштайм. Анда азыркы көп сеттер чыкпадыбы? Толтура пакетти алып эле сага жетишпей кеткен витамин ич деп. Ал эми белокко келген болсок, бул белокту биз күнүмдүк рационубузга кошобуз. Билесизби, билбейсизби, биз сиздин бир тал чачыңыз, бир эле тал чачыңызда 78% бул белоктон турат. Демек, бул белок, бул мындай экөөбүздүн село-строительный каркасыбызда үйдү курганда баардыгы ушул белоктордон турат. Ошол белокторду биздин рационубузга да сөзсүз түрдө кошуп турушубуз керек. Жумуртка жегиле дейбиз, этти жегиле дейбиз, ошондой эле жанагы нут, фасоль, ошолордон эле алып биз организмибизге берип турабыз. Белок бул сиздин чачыңыз, тырмагыңыз, жакшы көргөн чачым түштү деп сразу косметолог барабызбы бизге? Ал дагы организмге белоктун жетишсиздигинен. Белоктун жетишсиздигинен да биздин иммунитетибиз азаят. Мындай айтканда слабый болот да. Өзү менен бул чоң темага эгер белокко келе турган болсок, ал эми канча грамм дей турган болсоңуздар, 1 граммдан 0,75 граммдан белок. Ар бир 1 килограмман 0,75тен көбөйтүп, ошону биз рационубузга берип турушубуз керек. Сиз да бүгүндөн баштап өзүңүздүн рационуңузга белокторду кошуңуз. Сулуу эмекенсиз, дагы сулууңузга дагы сулуу кошулат. Эң сон, рахмат. Иммунитет деп калдыңыз. Иммунитет түшүп кеткенде адам көп ооруйт деп коет го. Анан иммунитетти бүгүнкү күндө кантип көтөрсөк болот? Үй шартындабы, балким медициналык жактан карайбызбы, айтып берсеңиз. Иммунитетти мындай үй шартында эң биринчи эле эрте туруп, таза дем алып, таза тамактанып эле, ошондой эле мындай айтканда дайыма кыймылда болсок, биздин организмибиз өзүбүзгө өзү эле иммунитетти иштеп чыгып берип турат. Иммунитетибиз пайда болот. Ошондой эле эгер тамак аштан кайсыдан алса, малина чай, лимон чай, имбир чай, баардыгыбызга эле доступный, ошолор менен өзүбүздүн иммунитетибизди кармайып турабыз. Эч кандай эле дары-дармексиз эле табигый жолу менен дагы иммунитетибизди көтөрсөк болот. Организмди тазалап туруш керек деген дагы марафонуңузду көрүп калгам. Организмди тазалоо деген сөздү баардыгыбыз эле уксак керек. Балким бүгүнкү программаны алкагынан да айтып бербейсизби? Албетте, биз организмди тазалап, мындай айтканда детокс программасы деп коем. Мындай айтканча мен өзүм дебесим бар, кыргыздын детоксу деп, эч кандай Япония, Америкасы жок эле биздин кыргыздын эле детокс программасы деп. Үйдү тазалагандай, машинабызды мойкага алып баргандай эле биздин организмибиз дагы ушундай эле тазаланууга, очищенияга аябай муктаж. Анткени бул тазалануу боюнча Нобель сыйлыгын алган япониялык окумушту Ясунун деген. Биз организмибизди ачка калтырганыбызга, ошондо тазалануу убакта, тазалануу учурда организмде өлгөн клеткалар өздөрүн өзү жеп, организмде жашаруу процесси жүрөт да. Ошондой эле
көп кыздар сурайт менден, эгер жаш жүрүүнүн сыры, ден соолукта болуунун сыры же болбосо ушундай иммунитеттин көтөрүүнүн сыры дегенде бул голодание, ачка жүрүү. Ачка жүрүү бул дагы бир жолу бул мусулманбыздын мындай чукпуча алып койсун. Бул сөзүмдү да кур болбош үчүн 12 айдын уулусу болгон Рамазан айында деле биз орозо кармап атпайбызбы? Духубузду жанагы денебизди тазалоо үчүн, көрдүңүзбү бул кандай гана сыры кайсыда жатат, сыры бул кайра келгиле ден соолугубузда. Ушу биз экөөбүз ачка турганда бул жакта бүт өлгөн клеткалар бири-бирин жейт дагы жаңы клеткалар чыгат. А биздин ичибиз жашарганда эмне болот? Сыртыбыз сөзсүз түрдө жашарат. Ичибиз очищение болсо эмне болот? Сыртыбызда сөзсүз түрдө тазарып чыгат. Беттерибиз тунуп чыгат. Демек жаш көрүнүүңүздүн сыры ушунда турбайбы? Албетте бул туура тамактанууга, убагында уктоодо, режимди кармап жүрүүдө. Андан дагы бүт оорулардын көбү бул 70% биздин оюбузда да. Ойду дагы оңдоп, дайыма позитивде жүргөндө. Мен көбүнчө көргөн адамдар дайыма күлүп жүрөсүң, сенде бир кандайдыр көйгөй барбы дейт да. Сенде кандай көйгөй бар деп, анын көйгөйүн айтып турам. Мен көйгөйүмдү айтсам анан эси болуп калат депчи. Күйүп аткан отко бир чака сууну чачып эле күйгүзүп койдуңуз, өчүрүп койдуңуз го дегендейчи, ошондой эле мындай дайыма позитивде жүрсөк, адам баласы мындай кечирээк карайт, жаш жүрөт. Абдан сонун. Мына ушул организмди тазалоо боюнча сөз кыла турган болсок, кантип тазалайбыз? Үй шартында келиңиз айтып кетиңизчи. Кандай сырларыңыз бар? Организмди тазалоого эгер азыркы жай күнүндө водный день деп коет, бир гана суу менен да тазаласак болот. Канча күн? 3 күн. 3 күн. 3 күндөн 40 күнгө чейин тазаласак болот организмибизди. Бул 40 күндүк отуруп келишкен аябай сонун организмге пайдасы. Суу менен эле жүрө алат, демек адам суу менен 40 күн жүрө алат. Болбосо сууга чыдабай турган болсок, азыр мынакей дарбыз пишип атат, дарбыз менен детокс кылсак болот, организмибизди тазалап. Эгер сизде сахар жок болсо, сахар же башка адамдарга, боюнда бар эмизген айымдарга болбойт. Сиз экөөбүзгө сөзсүз болот. Аны кантип жейбиз дарбызды? Сиздин 1 килограммыңызга, жок, 10 килограммга 1 килограмм дарбыз жейбиз. Сиз 60 килограмм чыга турган болсоңуз, бир күндө 6 килограмм дарбыз жесеңиз болот. Ошондой эле дарбызда бөлүп алып, 5кө бөлөсүз. Ошондо 1 грамм 100 граммдан 1 кило 100 граммдан жеп кете бересиз да. Көрдүңүзбү, ушундай детокстуктуңуз беле дарбыз менен да? Жок. Тазаланды. Ошондой эле биздин кыргыздын жармасы менен тазалансак болот. Абдан пайдалуу. Бул үй шартындагы эле азыркы жай убагында. Азыркы жайга абдан керектүү. Ошондой эле жашылчалар менен. Эмне кайсам, киви жана селдерейлерди кошуп туруп, баардыгын аралаштырып сумузи кылып, бир күн кечке той ошондой ичебиз. Ошону менен тазаланат. Мындай айтканда, детокс болгондо бир гана азык менен тазаланат. Организм аябай тазаланат. Эртең менен турсаңыз, таразаңыз жок дегенде минус 1,5 килограммды көрсөтөт. Абдан жакшы. Муну дагы сөзсүз түрдө жазап көрөлү, ардактуу замандаштар. Айтсаңыз, сиздин марафонуңузга катышкандардын эң алгачкы максаты арыктайын деп келишеби же ден соолугумду чыңдайын деп келишеби? Негизги максаты бизде арыктайбыз деп келет. Арыктайм деп эле келет, бир катышып, анан биз улап кетебиз да, 90 күн менен болду. Ден кийин уже ден соолук өтүп атышат айымдарчы. Азыр аябай акылдуу айымдар көп экен. Келип ырашылган айтат, негизи эле мен ашыкча салмак менен келдим эле, бирок көптөгөн ооруларыман айыктым, уйкум оруна келип калды, каным көтөрүлүп калды, давлениям өйдөлдөй болчу эле, ыргыбай калды деп. Анан көп бул жакта апалар да, энелер да анан балдарына жанагындай түрдүү даамдуу тамактар жасаса, апа ошолдон чыкпаңыз деп. Мындай айтканда, үй бүлөсүнө да пайдалуу болот да. Эң негизи биринчи марафон бул жерде арыктайм деп келишет. Анан акырында жакшы нерсеге өтүп кете берсиз. Жакшы нерсеге, ал жакта биз ушинтип сиз экөөбүз отуруп алып сүйлөшүп сабак өтөбүз да. Бул эмне, бул болот, бул болбойт дегенден кийин анан адамдар акыл эси азыр деген аябай сонун өсүп атпайбы? Ошол өсүп, балдарына, үй бүлөсүнө ошентип баары ушу туура тамактанууга келип атышат да.
бул таптакыр туура эмес. Менде 65 жаштагы философ илимдеринин кандидаты профессор эжебиз келди. Катышты. Суу ичкенди билбептин айбалам деп жүрөт да. Көрдүңүзбү? Эч бир мектепте же бир университетте бул суу ичип, ошол суу ичкендин режими бар экен деп окутпаптыр да. Динара эже, бизге бөлүнгөн убакыттар тез эле өтүп кетти. Ыраазычылык билдиребиз. Бизге жана биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө ушундай жакшы маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди айттыңыз. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге ден соолук, мына ушундай ар дайым жаш суу боюнча жүрө бериңиз. Анан биздин айымдардын ден соолугуна кам көрүп жүрө бериңиз. Сизге рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде бул көрсөтүүнү көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрүүгө болот. Кызматта Жанна Усубалиева. Сиздер менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.